Ысык-Көл облусунда жансыз денеси табылган чарандын аты жөнүн тактоого милиция кызматы жардам сурайт. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, жансыз дене 16 декабрь күнү Семеновка менен Ананьева айылынын ортосунан табылган. Бою 175-180 см, жашы болжол менен 55-60. Арык чырай, сол далысында МВ деген жазуусу бар. Кийген кийимдери күрөң түстөгү, аял кишинин пальтосу, спорттук шым, ак түстөгү көйнөк, бутуна көлөч кийип жүргөн. Кимде ким ушундай белгилерди байкаган көрүп калса, билген болсо, төмөнкү номерлери чалып коюуну милиция кызматкерлери өтүнөт. Байланыш телефону 0709 20 30 87, 0394 34 39 80 жана 102 кызматы деп жазылат маалыматта. Кытайдын эң улуу жараны Алимхан Сейди 135 жашында каза болду. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Алимхан Сейди 1886 жылы Синьцзян уйгур автономиялуу районундагы Кумушерик кыштагында туулган. Сейди үй чарбачылыгы менен алектенип, көп сейилде бырдаганды жакшы көрчү. Ал дайыма жашоосунда күлүп, шайыр жүрчү деп эскерет небереси.